Балдардын билим деңгели жеген тамагынан көз каранды. Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин белгилөөсүндө адамдын курсагы ток болгондо сырттагы таасирлерди кабыл алуусу жакшырып келечектүү болот. Ошондуктан биринчи кезекте улуттун генофондуна көңүл буруп, өлкөдөгү баардык мектептерде окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылуу милдет. Экономиканын өзү ким негизи өнүктүрөт? Адам. Адам эгерде орукчан болсо, адам билими жок болсо, анда экономика эч качан салым кошо албайт. Негизги ресурс бул биздин адамзат. Алтын эмес, суу эмес, эң негизги биздин ресурс бул адам. Эгерде биз мына азыр Турсун Тургунбаев айтып атпайбы? Мектепте 30% балдар армияга бара албай жатат. Маалыматтарга караганда өлкөдө 2218 мектеп бар. Башталгыч класстын окуучуларына бир маал тамакка республикалык бюджеттен бир күнгө 7 сомдон бөлүнөт. Басымдуу мектептер бул каражатка балдарга бир даана таттуу токоч менен бир стакан чай берет. Ошол эле маалда эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү бийликтин колдоосунда 14 сомго бир маал ысык тамак берген 300дөй мектеп бар. Ысык тамак берилип жаткан мектептер жөнүндө маалымат айтсак, бул республика боюнча 442.996 баланын ичинен 788 мектептерде ысык тамак уюштурулуп атат. Областтык разрезде карай турган болсок, Баткен областында 235, Жалал Абад областында 472, Ош областында 579, Нарын областында 139, Талас областында 116, Ысык-Көл обласы боюнча 196, Чүй областында 324, Бишкек шаарында 136 жана Ош шаарында 60 мектеп бар. Саламатты сактоо министрлигинин маалыматында республикадагы мектептердин 52% ысык тамак жасоого шарты бар. Калгандарында канализация маселеси чечилбегендиктен тамак жасоого болбойт. Тамакты азыркы күнгү балдар начар ичсе, анын кесепети ошо баланын баягы 1-2 тукум өткөнгө чейин калып калышы мүмкүн да. Өзгөчө ошо жапыз бойлуулук, тамактын жетишпей калганынан чыккан жапыз бойлуулук ал кийин өшө балдарына өтүп кете берет. Бирок бул ушул 7 сом 10 сомдун балдарга жетпегендигин факторун айтып берейин да. Өзүңүздөр билесиздер, бул 7 сом бул ошол окуучуларга булочканан сүт алганга деп атайын каралат да негизи. Анан мыйзам боюнча бул алынганда, бул акча бөлүнгөндө бул акча каражаттары сөзсүз түрдө тендер менен алыш керек да. Ошо тендер менен алганда ошол 7 сомдун ичине кайра ошол тендер өткөзгөндөгү налогтордун баары кирип кетип, ал жерде соцфонд деген бар, ал жерде налог деген бар. Ал жерде жана ошо иштеген ишканаларды булочка жасаган ишкана бар. Ошондо алардын транспортировкасы бар. Дегендердин баары ушул 7 сомго кирип, акыры жүрүп келип балдардын олуна бул жарымына жетпей калат да, бул факт. 7 сом өзүнүн окуучулардын өзүнө жеткендей кылып, бул ошол ишканалардын баарын жолсо ишылып, кыскасы жардам беретине налог соцфонддордон бошотуш керекпиз. Өзүбүздүн Кыргызстанда чыккан таластын фасолу мектептерге киргизиш керек ушундагычы. Анзиядин Исламович айткандай, аралаштырып, ошо сүт тамак, фасолду киргизели, өзүбүздөн чыккан. Өнүгүү фракциясы каржылык жана ремонт иштерин чечип, жылуу тамакты башталгыч класстарына жана кошумча 5-6 класстын окуучуларына берүү тапшырмасын тиешелүү мекемелерге берди. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын тамактануусун оптимизациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасы ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен каржылоонун так аткарылышы көзөмөлгө алынсын. Мен да бул жерде кошумча жазып кеттим, баягы эсептеп бердим азыр. Даяр болгон мектептерге 1-сентябрдан баштап ысык тамакка өткөнгө чара көрүлсүн. Кийин дагы мен да кошумча жазып атам. 1-4 класс эмес, 1-6 класска чейин бир аракет жасасак. Республикада МТСтерди ачуу боюнча өкмөттүн буйругу чыкканын премьер-министр Темир Сариев 31 марттагы өкмөттүк саатта билдирди. Машина трактордук станцияларды түзүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынды. Анын негизинде быйыл Айыл банк аркылуу 300 техникасы лизингке берилет. Өлкө боюнча МТСтерди ачуу демилгесин Өнүгүү прогресс фракциясы көтөргөн жана тиешелүү токтом даярдап өкмөткө жөнөткөн. Ага ылайык ар бир айыл өкмөттө машина трактордук станциялар ачылышы керек. Эми өкмөт буйругунун кандайча аткарыла турганын депутаттар Айыл чарба министринен сурашты. Токтомго кол койдум деп айтты, бирок токтом эмес, буйрук. Ошонун реализациясы кандай болот?
Biz Ысык-Көл облусунан мен 2 айлык өкмөттүн МТСин көрүп ишин таанышып келдим. Бул жерде ушу орто МТСтер түзүлүп калыптыр. 5-6 трактор, комбайндары, шаймандары да бар. Айыл чарба министрлигинде 1-июлга чейин 2016 жылда бизге маалымат берсин, канча МТСтердин ачылышын боюнча кайсы областтарда, кайсы аймактарда канча семинар өткөнүн ушу МТСтер боюнча. Соңунда Айыл жана суу чарба министрлиги МТСтерди ачуу боюнча аймактарда семинарларды өтүп, айыл өкмөттөргө станция ачуу жолдорун үйрөтө турган болушту. Ошондой эле аткарылган иштер туурасында 1-июлда фракцияга отчет угула турган болду. МТСтердин ачылышы өз убагында жана сапаттуу жер айдоого негиз болот. Ошол эле маалда жер айдоо үчүн акынын да туруктуу болушуна шарт түзөт. 31 марттагы өкмөттүк саатта эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров Оштогу пахта заводун кайра иштетүүгө көңүл бурууга чакырды. Мезгилинде Ош шаарында ХБК текстилиш чоң ири ишканалар болчу да. Ошол жерде 10 миңге жакын адамдар, шаардыктар жумуш орун менен камсыз болуп иштеп келген. Азыркы учурда ошол эки чоң ири завод, предприятие жабык. Анын бир бөлүгүндө базарлар ачылды. Ошол зданиялардын ичинде башка бир бөлүгү участка болуп, элге сатылып, азыр мындай жеке менчик үйлөрдү куруп, кыскасы биздин баягы пахта менен алектенген биздин дыйкан чарбалар, алар сырьё менен сырьё катары эле Россияга жиберип атат. Эгерде ошол сырьёну Ошто бир завод болуп, андан бир жип жасап экспортко сатканда, мына хлопчатниктин потребность чоң да, клиенттер бар, туура өзүңүз жакшы билесиз. Ушу жакшы болмок. Мен кызыгып көрдүм. Немецкий оборудование 5 миллион долларга жакын турат экен да. А китайский болсо 2 миллион. Бул деген мамлекет өкмөттүн бюджетинде андай деле чоң акча болбосо керек. Но в то же время ушул сиз жетектеген өкмөттө бир планда барбы, же болбосо бир инвесторлор келе турган бир ою барбы? Себеби мына Ошто билесиз, пахта бар. Эгерде азыр сырьё болуп жөнөтүп атса, а как продукция болуп кеткенде мамлекетибизге дагы, элибизге дагы пайдалуу болобу эле деген ойда, ушуну билдирип койсоңуз оюңузду. Көтөрүп аткан маселе буга чейин да көтөрүлүп келген, сиз да бир нече жолу көтөргөнсүз. Биз ушул былтыр мен бир топ өкмөт мүчөлөрүн алып кыдырганда да ушул маселе жерден барганда көтөрүлгөн. Ошон үчүн тапшырма берилип, азыр Айыл чарба министрлиги пахта деген атайын программаны иштеп бүтүрүп атат. Аны мына азыр киргизсе биз жакын арада кабыл алабыз. Ошонун ичинде бардыгы тең каралган. Уруктардан баштап, анан кийин техниканы алып келүү, жаңы технологияларды колдонуп өнүктүрүү, өстүрүү, жана экологиялык таза деген эко пахтаны өстүрүү, андан кийин пахтаны жууп, тазалап, анан жип ийрүү, анан кездеме токууга чейин баары каралган. Кыргызстан сууга бай, бирок анын 90% натыйжалуу пайдаланылбайт. Жакында эле өлкөгө Чехиядан делегация келип, республика аймагына чакан ГЭСтерди курууга ниети бардыгы айтылган. Депутат Мирлан Бакиров ушул маселеге кызыкты. Инвестиция бул стабилдүүлүктү, тынчтыкты, мыйзамдын иштешине талап кылат. Ошондой климатта инвестиция сөз келет. Сиз Чехия мамлекетинин парламент төрагасы Ян Гамичек менен болгон жолугушууда чакан ГЭСтерди куруу боюнча инвестициялык келишим түзүү боюнча маселе көтөрүлгөн. Ошол боюнча кандай иш-чаралар болуп атат, айтып кетсеңиз. Чехиянын 2 компаниясы келди. Дүйнөдө бүгүнкү күндө Чехия өздөрүнүн гидроресурстардын потенциалын колдонуу боюнча дүйнөдө 1-чи орунда турат экен. 98% колдонулган экен алардын. Бардыгы ошол кичинекей, чоңураак дарыялардын баарында тең ГЭСтер курулган экен да. Бизде тилекке каршы 10% биз колдонуп атабыз азыр. Алар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. 2 контракт даярдалды.
Өнүгүү фракциясы март айынын соңку жумасындагы жасаган негизги жумуштары ушулар болду. Келерки көрсөтүүдө элге керектүү көтөрүлгөн жана аны чечүүдөгү социалдык экономикалык маселелер туурасында айтып беребиз.